Жария. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен чогуу ажылык кылганын соогун алгыңыз келеби? Анда биз менен Рамазан айында умра сапарына аттаныңыз. Бизде сиз үчүн өтө сонун жеңилдиктер каралган. Биринчиси, Рамазан айын толугу менен Мекке Мединада өткөрүп, кадыр түндү, айт намазды бүткүл дүйнөнүн төрт бурчунан топтолгон мусулман бир туугандарыбыз менен чогуу окуп, бирге майрамдап 25 күн дээрлик бир ай ошол жакта кенен ибадат кылып кайтабыз. Мына ушунча убакытка тамак ашы менен билет баасы болгон $1650. Мындай мүмкүнчүлүк башкаларда жок. Экинчиси, эми документке деп жүгүрбөйсүз. Сиз болгону загран паспортты гана бизге тапшырасыз. Калган баарын өзүбүз бүтүрөбүз. Үчүнчүсү, ихрам кийимин, умра китебин, аялдарга жоолук, жилет, сумка, жайнамаз, замзам суусун белекке аласыз. Эң негизгиси, сиз ибадаттарыңыздын туура аткарылуусуна чоң көмөк көрсөткөн илимдүү дамла Санжар Тыныбек уулу жетектеп барат. Мүмкүнчүлүктөн кур калбай жазылууга шашылыңыз. Учуу күнү 10 апрель. Байланыш үчүн номер 0773 691 877 0776 56 29 56. Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар. Биз сиздерге мына бул Кабанын алдынан бир сүйүнч кабар айтайлы. Быйыл ажылык болот. Өтө чоң сандагы бүткүл дүйнөлүк деңгээлдеги ажылык болот. Ушул кубанычтуу кабарды силерге биринчи биз жеткирип коелу дедик. Саудия королу коронавирус оорусу өтө кооптуу оору экендигине ишенич көрсөтпөө менен коронавируска коюлган чектөөлөрдү алып салды. Азыр маскасы жок эле. Маска тагыш важип эмес. Таккандар тагып атат, такпагандар мага окшоп жөн эле сүрөткө түшүп турушат. Мына сиздер көргөндөй эле Кабанын алдында адам көп. Демирал. Тыгылыш менен дагы өтүп кетип атат. Алхамдулилля, бул жеңилдик. Рамазанда мындан дагы көбүрөөк болот. Анан Рамазандан кийин ажылыкка иншалла ушул практиканын негизинде кетсек, ачылат деген кабарлар бар. Алхамдулилля. Мына умрага келип жүргөндөр болсо жакшыраак түшүнөт. Мурунку айда биз келгенде бир аз тартип күч болуп, аралыктар сактап, мына Кабанын алдына адамды аз киргизет эле. Азыр көп мисалы. Башка жактарда эле ошондой аралык сактап намаз окуу жок. Кыскасы түшүнгөн адамдар үчүн сүйүнө турган эле кабар. Алхамдулилла. Анан биздин кийинки умра сапарыбыз келерки Рамазанда 10 апрелде болот. 25 күн. Рамазандын акыркы 10 күндүгү кадыр түн ушул жерде айт намазын окуп кайтабыз. Кайрылуучулар 0773 69 18 77 Санжарбек ажы деп кайрыла бересиздер иншалла. Анан баса мондай жаш балдарга дагы уруксат берип калган. Виза берет. Умрага келип, Кабага дагы кирип таваф кылат. Мурда коронавирус шылтап буларга дагы бербейт болчу да. Бирок ким ойлоп тапкан болсо дагы алардын кооптуу деп тапкан ооруну Саудия королу эме кылбады. Ишенич көрсөтпөө менен чектөөлөрдү алып салды.